Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'di. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, sabaqlarыбызды улантабыз. Жин жана шайтандар аламы. Бул маселеде жиндерден тосулуучу, ошол коргонуучу жолдорду үйрөнүп атканбыз. Жана жетип келген жерибиз жиндерден тосулуучу, аларга зыян берүүчү бир маселе бар. Бул дене мүчөлөрдү күнөөлөрдөн тосуп кармаш керек. Айтканбыз, ошонун ичинен эң чоң ошол мүчөлөрдөн күнөөгө түртө турган, бөлөк мүчөлөрдү дагы күнөөгө себеп боло турган бир эң чоң бир мүчө бар. Бул тил маселесине келгенбиз. Тилден чыккан апаттар, зыяндар шайтандарга, жиндерге адамдын үстүнөн бийлик кылууга мүмкүнчүлүк берип коет. Ошо тилинин себеби менен, тилинен чыккан жаман нерселерден. Ошол бир көрүнүштөрдөн дагы тилдин шайтанга мүмкүнчүлүк бере турган көрүнүштөрүнөн бул ошо урушуу бирөө менен, сөгүшүп, урушуп, жаңжалдашуу. Ошол маселеде Ият ибн Химар радыйаллаху анхудан хадис келет, имам Муслим риваят кылат. Ият ибн Химар пайгамбарыбызга келип айтат: "Ey Аллахтын элчиси, менин коомумда бир киши мени сөктү" дейт. Мени сөгүп, урушту дейт мени. Анын даражасы, мындайча айтканда, мартабасы менден ылдыйраак дейт. Мен ошонун адебин берип жооп берсем болобу дегенде пайгамбарыбыз айткан: эки сөгүшкөн адам деген аль-мустаббани шайтонани ятахадияни ва ятакадибани. Айткан, эки сөгүшкөн, эки урушкан, жаңжалдашкан адамдар эки шайтан сымал деген. Бири-бири менен ошол бири-бирин калпка чыгарып, бири-бирин жаман сөз менен ошол урушкан эки шайтан сымал деген. Ошон үчүн кандай акыбал болбосун, эгерде бирөө сөз менен бир сөгө турган болсо, уруша турган болсо, аны менен алышып отурбаш керек биринчиден. Себеп дегенде ушул хадиске түшүп калбаш үчүн, ошол сен дагы шайтан болуп калбаш үчүн. Жана экинчиден, албетте бул мусулмандын адеп аклагына жатпайт. Аллах Таала мусулманды бийик зат кылып жараткан. Ошон үчүн эч качан ал төмөн түшпөш керек. Жана бөлөк хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: адам баласы сөзгө этибар бербей, баяндабай бир сөз сүйлөп коюшу мүмкүн. Ошол сөздүн себеби менен чыгыш менен батыштын мейкиндигинен дагы болгон бийиктиктен ошо тозоктун отуна тайып түшөт деген. Ошо мындайча айтканда, ошо тозоктун отуна түшө турган себептердин бири ошо киши ойлонбой, баяндабай, маани бербей бир сөздү сүйлөп коюш. Ошол себептен тилдин зыяны адам баласына өтө чоң жана өтө зор. Ошол себептен ким унчукпаган болсо, пайгамбарыбыз айткан: "Ман самата нажа" деген. Ким унчукпаса, ийгилик табат деген. Жакшылык болот дайыма. Ошон үчүн унчукпастык эң чоң нерсе, эң жакшы нерсе. Дагы бир тил менен ошо боло турган бир апаттардан, шайтанга мүмкүнчүлүк берип сага бийлик кыла турган бир себептерден сырларды ачуу. Мындайча айтканда, күйөөсү менен аялы бири-биринин сырын ачуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, Абу Саид аль-Худриден келген хадисте айтат пайгамбарыбыз: адамдар Аллахтын астында адамдардын эң жаманы мартабасында деген. Кыямат күнү эң жаман болот ушу адамдардын арасында. Кимде ким ошол аялы менен болуп түндө, анан ошол нерсени анан бирөөлөргө ачып берет. Жана ошо аял дагы ошо күйөөсүнүн ошол мындайча айтканда кемчиликтерин, кылган иштерин, түндөгү кылган иштерин ачып берген. Ушул кыямат күнү Аллахтын астында эң төмөн, эң жаман адамдардан болот. Себеп дегенде бул эң чоң сырдашты. Эркек менен аялдын ортосундагы сыр, эң чоң сыр болот бул. Эң чоң келишим болот, ачпайбыз деген келишим болот. Ошон үчүн эч убакта бул нерсеге көп нерселер кирип калат. Жалпысын айтканда, эч убакта жанагы аял киши үйдө болгон нерсени төркүнүнө ташабаш керек деген сөз. Ар кайсы нерсени айта бербеш керек. Өзгөчө бүгүнкү күндө жанагы
маалымат берүүчү нерселер көбөйгөндөн бери телефондор, ар кандай мүмкүнчүлүктөр болуп калды. Күнүгө чалышып, күнүгө көрүшүп, ошол нерсени кыла бериш да жакшы эмес. Күнүгө сүйлөшүү төркүнү менен бул жакшылык алып келбейт эч убакта. Себеп дегенде баары бир ошо көргөн нерсең тилиңен чыгып ыктымал. Чыккандан кийин бул күнөө болот. Бир сыр чыгып кетет баары бир. Сен каалабаган акыбалда болсо дагы ошол үйдөгүлөрүң бирдемкени сурай ийсе, ошол нерсени ошол өзүң билбеген акыбалда тилиңен чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн чоң күнөөгө батып каласың. Билбеген акыбалда, баяндабаган акыбалда, маани бербеген акыбалда балким сен айткан үчүн. Ошон үчүн ушул нерсе көп кездеше турган нерсе. Ушул нерсени үнөмдөш керек, азайтыш керек. Пайдалуу нерсе менен аял киши дагы, эркек киши дагы алек болуп, ошол телефон менен эле дайыма сүйлөшүп, телефон бер жакта турсун, ошо камера менен сүйлөшүп, эртеден кечке ушу менен убактысын да өткөрөт, берекесин кетирет, жана күнөөгө да бата берет. Ар кайсы нерсени айта бергендиги үчүн, ташый бергендиги үчүн. Жана дагы бир апаттардан, тил апаттарынан шайтан өтө күчтүү мүмкүнчүлүк ала турган, бийлик ала турган адамдын үстүнөн, эгер адам баласы тили менен болбогон нерселерди, кошокторду айта бере турган болсо, мааниси жок, күнөө боло турган кошокторду айтып ырдай турган болсо. Аллах Таала Куранда айтат: "Астаизу билlah, хал унаббиукум ала ман таназзалу шаятин." Силерге кабар берейинби, шайтандар кимге түшөрүн дейт. Шайтандар кимге түшөрүн. Шайтан кимге түшөт? Себептен түшөрүн дегенде, көбүнчө шайтандар абада болот. Ошон үчүн аба аркылуу адам баласына келип кириши ыктымал. Албетте, себеп дегенде шайтандын, алымдар айткандай, шайтандын табияты өтө назик болот адамдыкына караганда. Ошон үчүн ар кандай жылчыктарды таап денеге кирип кете берет, адамдын денесине. Жана ошол аркылуу андан кийин зыяндарды беришет албетте. Ошол нерсени Аллах Таала кабар берип атат. Силерге кабар берейинби? Шайтан кимге түшөрүн дейт. Таназзула аля кулли аффакин асим. Ар бир жалганчы, калпычы жана бузукуга дейт. Ошол сөзүндө калп айткан жана ишинде бузук адамга. Албетте биринчилер бул жерге көз ачык сыйкырчылар кирип кетет. Себептен эң биринчи жалганчылар ушулар болот. Жана ишинде ошол жалганы менен бузукулук иштери менен кылган ушулар болот. Жана ушул топко окшогондордун баары ушул аятка кирип калат. Ушул кимде ким сөзүндө калпычы болгон болсо, жана ишинде бузук болгон болсо, шайтандар ушуларга кирип, ушуларды колдонот. Юлкуна саму аксарухум кадибун дейт. Жана ошол булар шайтандар, биз айтканбыз мурунку сабактарда, кантип сөз ташыйт, биринин үстүнө бири турат, биринчи асманга чейин барып туруп, анан кийин периштелерден алар сүйлөгөн сөздү тыңшап урдашат. Урдайт. Ошо боло турган нерселерди сүйлөшүп атканда периштелер ошону угуп туруп, анан ар бирөөнө бирден берип туруп, анан жетишип калса, жанакы ошол көз ачык сыйкырчыга жетишип берип калышат. Жетишпей калса, жанакы эме менен, от менен уруп туруп, аларды жок кылышат жанагы периштелер. Ошон үчүн айтып атат, булар жалганчылар, ошентип сөздү урдашат дейт. Сөздү урдайт. Бир сөздү алып келет, бир акыйкат сөздү алып келет, ошол жана жалганчыларга, адамдардан болгон досторуна, анан ошого 100 калпты кошуп туруп, анан бүт адамзатты алдай беришет. Вашуару яттабиухумул гавун дейт. Жана кимге дагы түшөт дейт? Кошокчу жана шайтандарды ээрчип кошок айтып жүргөн кошокчуларды дейт. Ошолорго түшөт дейт. Мааниси жок, жанагындай ырсаптардын кошокторун айтып жүргөндөргө, ушулар шайтандарды ээрчип, ошо шайтандар ушуларга илхом болгон акыбалда алданып жүрө беришет. Ошон үчүн албетте бул жерге албетте мааниси бар, даанышмандыкты даңазалаган кошокурлар кирбейт албетте. Диндин пайдасына болгон нерселер кирбейт. Албетте жанакы адамдын убактын алып эле, пикирин каптап, адамды пайдалуу нерседен тосо турган албетте ушул кошоктор кирип калат. Демек, тилди
ар бир пайдасыз нерседен кеминде тосуш керек экен. Күнөө сөз деген бул жакта турсун. Арам сөз аларды кылбаш керек. Пайдасыз жөн эле сүйлөй бербеш керек. Ар кайсы бир мааниси жок бир сөздөрдү сүйлөй бербеш керек. Бунун баары ошон үчүн кошок ырларда көп кездешкен үчүн ушул нерсени Аллах таала айтып атат. Ашуаро деп кошокчуларга шайтан түшөт деп атат. Ушул нерсени өтө катуу этибар берип ушул нерсени абайлаш керек. Ар бирөө ушул канча деген адамдар өзүнүн убактысын, өзүнүн жашоосун, канча деген жашоосу өтүп кеткен, эртеден кечке ушул жалаң ушул маселе менен отура берет. Аягында өлүм келгенде албетте бул адамдар эң чоң өкүнүүдө болот. Хадисте келет Абу Саид аль-Худриден, биз пайгамбарыбыз менен сапарда жүргөндө жолдон бир кошокчу чыкты дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, хузу шайтон деп айтты дейт. Амсику шайтон. Токтоткула мына кошогун деп айтты дейт. Дегенде деп туруп пайгамбарыбыз айтты, силердин ичиңер иринге толгону жакшыраак, ушу кошок ырларга толгонго караганда деген. Ушу ишиң баары, жүрөгүңдүн баары ушул пайдасыз нерсе менен пикириң баары ушул нерсеге толгончо, иринге толгон жакшыраак деп атат пайгамбарыбыз. Демек бунун зыяны өтө чоң экен, жана ушул нерседен албетте алыс болуш керекпиз. Дагы бир тил менен шайтандар мүмкүнчүлүк таба турган, бийлик үстөмдүк кыла турган адамдарга дагы бир жолу бул сырдашуу, шыбырашып сүйлөшүү. Бул келет Куранда, Аллах таала Куранда айтат, иннаман наджва минаш шайтон дейт. Шыбырашуу шайтандан дейт. Бул хадистерде да келет, пайгамбарыбыз эгерде 3 киши болуп калса экөө туруп шыбырашпасын дейт. Себеп дегенде бирөө капаланып калат дейт. Себеп дегенде билбейт эмне жөнүндө сүйлөп атканын. Эмне сүйлөп атканын мен жөнүндө жаман сүйлөп атабы деген шайтандын дагы деле болсо азгырактары келип калышы ыктымал. Ошон үчүн шайтанга мүмкүнчүлүк бербеш керек шыбырашуу аркылуу. Бул үй ичинде болобу, жумушта болобу, ушул нерсени же мисалы үчүн үчөө турса, тиги билбеген тил менен экөө сүйлөшпөш керек атайын. Кыскасы, ушул шыбырашуу көбүнчө жакшы эмес. Шыбырашып сүйлө, ачык айкын сүйлөш керек, же болбосо ошол жанында турган кишиге кабар берип коюш керек. Биз бир сүйлөшө турган сөзүбүз бар эле, сүйлөшүп алалы, чыгып турасыңбы, же өздөрү чыгып ошентип сүйлөшүш керек. Эч качан мүмкүнчүлүк бербей, ар бир шайтан кирип келе турган жолдордун баарын, эшиктердин баарын кымтып жабыш керек, эч бир кире албай тургандай кылып. Себеп дегенде ушуну менен шайтан мусулмандардын ортосуна ырк, уруш, талаш, жанжалы салайын деп атат. Ушул жерден токтоп турабыз. Ушул чекитте жана бүгүнкү үйрөнүүчү дуа маселесинде бул маселе эгер кимге бир жакшы кабар келсе, кош кабар келе турган болсо, сүйүндүрө турган бир маселе келе турган болсо, иш келе турган болсо, анда эмне кылыш керек деген маселе жаралат. Ушул жерде Ибн Мажа риваят кылган хадисте Абу Бакр эмес, Абу Бакро деген дагы бир пайгамбарыбыздын таанымал сахабасы болгон. Кээ бир аалымдар айтат, ушул сахабасынан эң көп хадистер келген дейт. Кандай болбосун, ушул сахабасынан өтө көп хадистер келген Абу Бакро. Ушул сахаба айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эгерде аны сүйүндүрө турган, кубандыра турган бир куш кабар келе турган болсо, анда ошол замат саждага жыгылчу дейт. Сажда кылчу дейт. Аллах таалага шүгүр келтирген акыбалда. Демек, сүннөт болот экен, эгерде кимге бир сүйүндүрө турган бир кабар келе турган болсо, анда ошол замат бир жолу сажда кылып, Аллахка шүгүр келтирген ниетте, Аллахым сага шүгүр кылам деп, бир сажда кылып коюп, пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн болот экен. Себеп дегенде, саждага татыктуу бир гана Аллах таала. Жана бул эң чоң дене ибадаттары болуп эсептелет. Сажда кылуу. Аллахтан бөлөк эч ким кылынбайт бул нерсе. Сажда бир гана Аллахка кылат. Ошон үчүн булдун улуктугу да кайсы жерден билинет. Пайгамбарыбыз бир хадисте айткан, Аллах таала менен пенденин эң жакын абалы бул сажда маалында деген.
эң жакын абалы ушул, жана пенденин эң кор болгон абалы да ушул сүрөт. Ушуну Аллах Таала жакшы көрөт, себеби Аллах Таала бийик, кудуреттүү зат. Ушул нерсеге татыктуу улук зат. Анан пайгамбарыбыз айтат, ушул акыбалда демек дуаңарды көбөйткүлө дейт. Демек ким дуада кыла турган болсо бир пайда чыгып келет. Сажда кылып туруп дуа кылса, кабыл болуш мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Сажда акыбалда дуа кылуу Аллахка эң жакын, эң кор болгон акыбал болуп эсептелет. Ошол эле учурда пендеге эң бийик болгон акыбал болот. Аллах Таала баарыбызды бир гана Аллахка сажда кыла турган пенделерден кылсын, өзүнө гана кор кылсын, бөлөккө кор кылбасын бизди. Жана ошол шайтандардын, жиндердин бизге келүүсүнөн, азгыруусунан, балейлеринен, зыяндарынан бизди сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү, дайымдуу кылсын. Субханика Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.